Бүгін эми ошондой сунуш болду. Биздин кеңешменин мүчөлөрүнүн бирөө көтөрдү. Бирок баягы дүйнө жүзүндөгү бүгүнкү практика Кыргызстан илгеркидей болбой азыр бүт дүйнө жүзүнө тарап балдарыбыз окуп дегендей биз дагы чет өлкөлүктөр менен байланыш болуп аткан үчүн айтса керек да. Бирок биз мамлекеттик өзүбүздүн конституцияга баш мыйзамыбызга бардыгын кире берсе, анда башка тилдер дагы кириш керек болуп атат. Мисалы Кытай 1,5 миллиард эл болсо, анда киребиз дегендей ошол маселени мен ойлойм, аны кабыл алган болбойт да. Анан орус тилди официалдуу тил катары аны жоюш керек дегендер да жок эмес. Мисалычы биз андайга барбашыбыз керек. Каныбыз менен, дилибиз менен дегенде биз өзүбүзчө мамлекет болуп иштейбиз, бирок байланышыбыз эч убакта үзүлүп калбайт мамлекеттер мененчи. А биздин байланыш тарыхыбыз менен дагы бүгүнкү күндө биз баягы географиялык түзүлүшүбүз менен дагы турган турпатыбыз менен биз Россия, Казакстан, Орто Азия менен эң байланыша турган мамлекеттер ошо. Азыр бул жагыбызда Кытай болуп атат, жол ачылып. Ошон үчүн биздин официалдуу тил орус тил болгондон кийин бул канча деген миллион элдер сүйлөшүп келатат. Ошол тил бул геополитикада, геосаясаттын негизинде да албаш керек да. Бизде канча деген мигранттар мына жумушсуздук бизде күч алып атканда, биз аларга жумуш орун бере албасак, алар барып ошол Казакстанда, Тажикстанга барабы, көбүнчө Россияга мисалы барып атышат, ошол жерде мигранттар иштеп атат да. Ошол геосаясаттын негизинде эле эгерде биз ошол тилди алып койсок, анда бизге мамиле башка болот. Бизде мигранттар чыгып кетет. Эгерде андан коркпойлук, андай болсо мейли деп айтса, анда мигранттар менен сүйлөшүш керек азыр. Силер дагы сунуш бергиле деп. Айтып кетмекчи, биздин конституциялык кеңешме бүгүнкү күндө 90 кишиден турса дагы бул жабык уюм же коом эмес бул кеңешме. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык жарандары, мигранттар болобу, уюмдар болобу, коомдук, өкмөттүк баарына тең эшик ачык. Мына бар билип алгандар, ошондойбу деп анан кийин келип атышат, сунуштарды берип атат, сөз да берип атабыз. Мына пленардык отурумда да бүгүн сүйлөштү, мисалы курултай деген жаңы мындай институт кирип, ошол экене кандай кылабыз деген чоң бир талкуу болуп атат. Ошонун баарына тең кирип келип ойлорун айтып атышат. Ошон үчүн мен бул тил боюнча айтсам, тил боюнча официалдуу тил деген орус тили туруш керек. Тилди өнүктүрүү жагы башкада. Эгерде биз мыйзамга жазып койсок, өнүгүп кетпейт. Бизде бүгүнкү күндө кыргыз тили билбегендер кызматка да келе албайт деген бир мындай токтомдор чыгып, анан ошол болсо дагы биздин өзүбүздүн кыргыздар орусча сүйлөп, балдарын орусча өстүрүп аткандар да ошого өтпөй атпайбы? Себеби алар ойлойт, мен Америкадан эле окутуп алам деп. Мына кыргыз тилдин өнүгүшү кыргыздын өзүндө. Ошондуктан мен ойлойм, бул башка жагынан караш керек, ар бирибиз аң сезимибизди ойготуш керек, кыргыз тилге балдарыбызды да үйрөтүшүбүз керек. Бирок башка тилдин баарын тең ала жүрүш керек. Мисалы Америка англис тилинде сүйлөсө, ал ошо балдарын башка тилдерге үйрөтүп атпайбы? Бүгүнкү күндө Кытай тилинде да үйрөтүп атышат алар. Алар билип атат. Дүйнөлүк экономика кайсы мамлекеттин колунда, эртең ким менен алакабыз түзөт, балдарыбыз каякта болот деген менен ошого багыт алып атат. Анан биз бүгүнкү күндө мындай улуттук сезим менен же патриоттук сезим деп баягы караңгы сөз менен эле муну жок кылгыла, муну бар кылгыла деген ал туура эмес болуп калат да. Анан тил боюнча айтсак, бүгүн жакшы сунуш болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын сүйлөө дүйнөсү бар, өздөрүнүн тили бар да. Бүгүн айтты, ошо дудуктардын дүйнө жүзүндө боюнча сүйлөшө турган тили бар. Мен мындай эстебей калдым, тилдин атын айтты да. Ошол тилди конституцияга кирип койсоңор жакшы болот эле. Эл аралык тил катары, мисалы, аны кирбесе болбойт деп. Мен өзүм жекече буга макулмун, жана конституциялык кеңешмедеги биз баарлашып аткандардын көпчүлүгү айтып атат, туура эле болот. Бул абдан гумандуулук жактан дагы туура болот. Себеби алардын өздөрүнүн дүйнөсү бар, башка мамлекеттер менен да байланышы бар. Ошон үчүн ошо бир тилде алардын бир тили болгондон кийин бул тилди киргизип койсок, андан кыргыз мамлекети жоготпойт, табат, аброй табат. Бизде сөзсүз түрдө обязательный образование деген бул 9 класста баштапкы билим деп коет. Андан аркы билимдерди
Мисалы адам укугун алсак, биз аларды сөзсүз түрдө 11 класста бүт десек, анда биз билим берүү тармагынын түп тамыры менен биздин иштеп аткан конституцияга жараша өзгөртүш керек, билим бекер болуш керек, саламаттык сактоо бекер болуш керек деп жазып тургандын баары тең бюджетке жараша кылбай калдык, анын баары тең жазып анда эмне кереги бар? Качан мамлекетибиз өссө, анда биз ошол мамлекет акча берип окутуп атканда, анда ошондой үстөмдүк жасаса болот да, үстөмдүк деп айтпаса жарашпайт, бул үстөмдүк да. Сөзсүз түрдө деп. Ал эми жана 2 сомда бүгүнкүдө же болсо 20 сомдагы мындай айтканда бир нанга жете турган акча таба албай жүргөн үй бүлөлөр болсо биз кантип айтабыз? Анда жакыр үй бүлөлөргө баарына тең мамлекет жардам берет, баласын окутат, китеп баары тең бекер, мектеп бекер, жана кийинткенге да беребиз, пособияны көтөрөбүз, анда сен 11 классты бүтүргүнүң биздин элибиздин интеллекти абдан көтөрүлүш керек. Билим берүү жагы биринчи дүйнө жүзүнө чыгыш керек деген максат болуп атат да, мисалы ушуну айтса, анда ошондой кылып жардам бериш керек. Эгерде сен эчтеке бербей туруп мага менден сурап турсаң, мен эмне берем сага деген сөз бар да. Ошон үчүн бул туура эмес да бүгүнкү күндө. Эми басма сөз кызматын бүгүнкү күндө эч жагынан чектеш болбойт да. Бизде мыйзам бузуулар боюнча баягы жоопкерчиликтүү мыйзамдар бар да. Ал адам укугун бузасыңбы же башка жагын бузасыңбы, жанагындай жол эрежесин бузасыңбы дегендей бардыгы бар бизде. Анан конституцияга да кирип жоопкерчиликти ошол массалык маалымат каражаттарга койгон туура эмес деп ойлойм да. Туура эмес деп ойлойм. Эгерде өзүнүн укугун бузса, анда тиешелүү мыйзамдардын чегинде сотко бере берсин да. А эгерде биз азыр ошол жоопкерчилик жагында эле баш мыйзамга киргизсек, ошол баш мыйзамдын аркасында жанагындай ченемдик укуктук актылар чыгат, тиешелүү мыйзамдар чыгат, анда таптакыр эле чектелүү ошондон башталат да. Эркин сөз бүгүн адамдын укугу эркиндиги деген ошол массалык маалымат каражаттарда болуш керек. Анан массалык маалымат каражаттар бүгүнкү күндө жанагы чектөөнү айтып атканы элдер же башкалар булар кээ бирде такталбаган фактылар менен бирөөлөрдү жамандап жиберип атпайбы? Бул дагы саясат. Бир саясатчынын аркасы менен башка саясатчыны шыбамай же ушундай болмой. Мына азыр деле кандидаттар боюнча президенттикке ошентип баштабадыбы? Бул жагынан албетте ошол караланып аткан адамдын укугу бар, сотко бергенге, анан ошол сот аркылуу гана чечилиш керек. Мисалы, сиздин мүлкүңүздү тартып ала турган болсо, рейдерлик мененчи бирөө, же болбосо жериңизди жокко чыгарып жеке менчикине алып кое турган болсо, бизде мыйзамда, гражданский кодексте да бар, конституцияда да бар, бул сот гана аркылуу чечилет деп турат. Демек, бардык нерселер сот аркылуу болсо, мен ойлойм, бизде бири-бирин үстөмдүк кылып, бирөөнө болушуп, бирөөнө болушпайт деген сөз болбойт да. Ошол теңдик болуш керек, ушу сот аркылуу болуш керек.